Баршаңызға кайырлуу күн достар. Бүгүн сиздермен эч кандай зыянды коспасы жок, табигый өнүмдөр менен дайындалатын сирок таттысынын жасалуу жолу менен бөлүшөмүн. Ол үчүн бизге осундай форма керек болот. 200 грамм эритилген кара шоколадты формамызга жакшылап сүртүп чыгабыз. Өзүңүз сүйүп жейтин кез келген шоколадты колданууңузга болот. Мен бул жерде Казакстан шоколадын колдандым. Шоколадымызды жакшылап сүртүп болгандан кийин 10 минутка муздаткычка жиберемиз. Эndi 400 грамм кургак сүзбе менен 250 грамм кант унтагын жакшылап блендердин көмөгү менен аралаштырып аламыз. Сүзбемизди кондитерлик мешокко салып, шоколадымыздын үстүнөн куюп чыгабыз. Сосын арасына кулпунай жемин куюп чыгабыз. Әрине өзүңүздүн каалооңузга карап, варенка куюп чыксаңыз да болот. Сосын үстүнөн тагы да сүзбемизди куюп чыгабыз. Сосын үстүн жакшылап тегистеп, 20 минутка муздаткычка жиберемиз. Одан кийин калган шоколадымызды үстүнө жакшылап сүртүп чыгабыз. Сосын 4 саатка муздаткычка жиберемиз. Минеки биздин сирок таттымыз дайын. Сиздер де мүнөттүү түрдө жасап, жакындарыңызды кубантыңыздар. Ал достар, видео унаган болсо, лайк басып, комментарий жазууду унутпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болуңуздар.